ичүү суусу жок кандай мамлекет болобуз? Ошон үчүн бүгүнкү күндө баарыңардын ушу жерге кайдыгер болбой келип, мөңгүлөрдү коргоого туруп бергениңерге чоң рахмат. Азыр митингде бир сыйра биз лозунгдарды кыйгырып коелук, депутаттар чогулуп атышат. Бүгүн 3-чү негизги кароого коюп өткөзүү иши мүмкүн. Анан ушу жерде экологияга көп жылдан бери өзүнүн эмгегин берип жүргөн, экология тармакты түшүнүп, ушул демилгени 2015-жылы өткөзбөй койгонго мүмкүнчүлүк бербей каршы туруп жүргөн биздин эколог эксперттер жүрүшөт, агайлар жүрүшөт. Ошолорго дагы сөздөрдү беребиз. Агайлар даярданып, кимдин сөзү даяр болсо келип тургула. Азыр келгиле барыбыз. Мөңгүдөн колуңарды тарт. Мөңгүдөн колуңарды тарткыла. Мөңгү сакта. Сакта. Мөңгү сакта. Мөңгү сакта. Мен бүгүн бардык ушул жерге келген адамдарга, инсандарга ыраазычылык билдирем жана ошондой эле Facebook'та, соцсетте дагы кошулабыз деген миңдеген адамдар бар. Мына ошолордун списогунда алып келдик. Бүгүнкү талап мөңгүлөрдү сактоо талабы да. Бул эч кандай бир саясий талаптар эмес. Мөңгү бул биздин жашоо, мөңгү бул биздин кийинки муундарыбыздын байлыгы. Мөңгү жок, суу жок, мөңгү жок, электр энергия жок. Анткени билесиздер, Нарын дарыясы ошол Кумтөрдүн башындагы мөңгүлөрдөн башталат. Эгерде толбосо токтогул кеси, анда кестердин эмне кереги бар? Кестер дагы болбойт, электр энергия дагы болбойт. Эгерде мына мисалы үчүн Бишкек шаарында эле бир күн сууну өчүрүп коелучу, эмне болот да? Азыр ар бир адам, ар бир жаран, ар бир кыргызстандыктар ойлонуш керек да. Бүгүнкү мамлекеттин өкмөт чыгарып аткан бул суу кодексине өзгөртүү бул чыккынчылык. Мен айтып коеюн дагы жок, бул чыккынчылык иш. Бул тарыхта кара да түс менен жазыла турган, кийин ала турган чечим. Биз 5-чакырылышта бул токтомду өзгөртүүнү колдогон эмеспиз. Эгерде силер ушундай өзгөртүү киргизсеңер, муздарды талкуулоо боюнча анда силер отставкага кеткиле деген талапты койгонбуз. Мына биз кеткенден кийин көрүп атасыздар, 6-чакырылыштын депутаттары агрардык комитет 3-чү окуудан колдоп берди. Ал эми бүгүн болсо жогорку кеңештин депутаттары караганы отурушат да. Мен депутаттарга да кайрылат элем. Урматтуу депутаттар, силердин колуңар менен чыккынчылык ишти жасаган атышат да. Ошон үчүн ойлонуп туруп, кол көтөргөндө дагы ойлонуп, сууну эстеп, ошо алдыңарда турган сууну эстеп туруп, ошого түкүрбөй туруп, каршы добуштарды бериш керек да. Эми мындай да, бул мыйзамды, ушул мыйзамдын түпкү маанисин элибиз көп терең түшүнбөй атат. Себеби көпчүлүк ойлоп атат ушу Кумтөргө эле байланыштырып. Кумтөрдөгү жана Давыдов менен Ылысый мөңгүсүнө эле болсо керек депчи. Бирок чындыгында бул мыйзам суу кодексине өзгөртүү кийип атат да. Суу кодексине өзгөртүү кийгенден кийин мындай мен жөнөкөй тил менен айтып берсем, эгер өндүрүшкө керек болсо, салыгын жакшы төлөп берсе, өкмөт ушул кайсы гана мөңгү болбосун касканга уруксат берилет деген кирип атат да. Толуктоо кирип атат да суу кодексине. Мунун өзү биздин Кыргызстанда кайсы гана мөңгү болбосун каза берүүгө болот дегенди түшүндүрөт да. Мисалы ошол эле жер үйдөгү мөңгүнү, ошол эле биздин кеминдеги канча алтын кендер чыгып атат, ошол эле Алабукадан канча алтын кендер чыгып атат, ошол эле биздин Чаткалда канча алтын кендерибиз бар. Негизи эле биздин кымбат баалуу кендердин баардыгы бул өтө мөңгүгө жакын бийик тоолордо жайгашкан да. Ошолордун баардыгын өкмөт каалаган учурунда токтомун чыгарып берип, ушул мыйзамга ылайыктуу чыгара берет да. Ошондуктан мунун маанисин элибиз түшүнүп, бул мыйзамга өзгөртүүнү киргизгенди токтоттурушубуз керек. Зыяны болсо өзүңүздөр билесиздер, бул мөңгү деген миңдеген жылдарда келип жыйналат. Миңдеген жылдарда. Мына бүгүнкү Давыдов мөңгүсүн казып атышат. Ушул Давыдов мөңгүсүнүн бийиктиги эле 70 метрден ашып кетет. Мына 70 метр деген муз, бул деген миңдеген жылдар бою жыйналган. Бул анан бизге таза сууну, абанын алмашысын,
Daha көптөгөн биздин экологиялык чоң байлыгыбыз бул мөңгү болуп эсептелет. Мөңгүнү алтынга дагы кандай гана байлыкка болбосун алмашпашыбыз керек да. Бул анткени биздин миңдеген жылдарга кайра эле кала бере турган нерсе. Биз акчага айландырсак акчаны бүгүн жок кылып коебуз. А мөңгү болсо бизге миңдеген жылдар бою дали тукумубуздан окумубузга чейин кызмат кылат. Бул дүйнөдө азыр эң биринчи проблема бул таза суу болуп атат. Таза суу үчүн эми аз жылдан кийин таза суу үчүн күрөш өтө чоң күрөшкө айланат. Ошондо алтынын эч нерсеге жарабай калат. Мисалы бир эле нерсени айтып кетейинчи, ушу чөлдө бараткан адамга бир мүшөк алтын берейинби, же болбочу болсо бир литр суу берейинби десе, бир мүшөгүңдү өзүң ал, бир мүшөк алтыныңды өзүң ал, айланайын бир литр суу берчи дейт. Мына ошондой абалга келип калабыз эрте. Ошондуктан биз мөңгүгө каршы ушунчалык катуу күрөшүп атабыз да. Ушуга окшогон коомдо көптөгөн окуялар, мисалы Талас Элбекел көтөрүлүп аткан жок. Бүтүндөй элди абыке көбөш деп айткандыгы үчүн намысына келип көтөрүлүп атат. Жана башка ушундай окуялардан улам биз бир канча жылдардан бери айтып келе жаткан элдик көзөмөл, адилеттиктин кепилдиги катары элдик курултай институтун орнотпосок болбойт туугандар. Буга чейин мына Конституциянын 52-чи беренесинде турат. Ушуга чейин Конституцияда мыйзам кабыл алынбай жатат. Кече Талас областынын эли дагы ушу маселелерди комплекстүү көтөрүп бир элдик курултай өткөрөлү деген сунуш айтышкан. Ушу маселени да бүгүн карап көрүп, же Бишкекте, же Таласта жалпы бир улуттук маселелерди, ошонун ичинде мына ушул эң ийиктүү мыйыгы болгон актын акы, мындай көптөгөн тоолордун башындары элдин бүтүндөй жашоо турмуштун өзөгү, булагы болгон мөңгүнү сактап калуу маселесин дагы ошол жалпы бир элдик жыйында талкууга алалы. Болбосо ушул көчөдөгү кыйкырык өкүрүк менен калып жатат көп нерсени. Урматтуу кесиптештер, журналисттер, бүгүн мынакей жакшы келиптир. Эл журт бир такбир чечер маселелерге келгенде бир тике турушубуз керек. Мен деле бүгүн температура болуп, ооруп, ошого карабастан келип, ушул пикиримди айтып коюуну атуулдук, граждандык милдетим катары келди. Аксакалдарды, жаштарды тике туруп, конституциялык укугубузду колдонуп, ушундай бир мөңгү жана башка мамлекеттик маселелерди тике туруп коргоого чакырам. Бай болуңуздар. Ушул бүгүн баарыбыз биригип, бир жакка бас чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, баарыбыз бир адамдай бекем турбасак, мөңгүлөр эртең жок болот. Турган жерибиз чөл болот туугандар. Кыргызстандын келечеги десек, ушул жерде биздин урпактар, моундар келечекте татыктуу жашасын десек, мына биз ушу бүгүндөн баштап баарыбыз бир адамдай бекемдикке биригишибиз керек. Бизге азыр эмне жетпей атат? Бизге ынтымак, биримдик жетпей атат. Биз ушуга чейин эмне деп келдик? Ынтымак болсун, биримдик болсун деп келдик. Ынтымак жалаң гана элдин арасында эмес, эл менен бийликтин ортосунда да болсун дедик. Эл менен бийликтин ортосунда бири-бирине түшүнүү, бири-бирин колдоо, келечекке кам көрүү болсун дедик. Бирок бийлик ошону кылдыбы? Бийлик ар бир чыгарган мыйзамында, ар бир чыгарган токтомунда кыргыз элинин келечегине, биздин мамлекеттин келечегине доо кете турган токтомдорду, чечимдерди чыгарып келет. Демек бул бийликти бүгүн мен бул мыйзамын жогорку кеңеш кароодон өткөрө турган болсо, бул жогорку кеңеш таратылсын деп талап кылалы. Жок болсо жашоо жок болот. Мөңгү бул биздин кыргыз жергесинин байлыгы, керек болсо жана адамдын сулуулугу калында деп коет го. Ошонун сыңарындай биздин алатообуздун, жергибиздин сулуулугу мөңгүлөрдө болчу да. Анан абдан капабыз бүтүн кыргыз эли. Ошол эл өкүлдөрү ошол мөңгүнүн маанисин түшүнбөй эле эмне үчүн ал акчага байлык алмаштырып атышат. Бүгүнкү талап жалпы эле кыргыз журтчулугунун ошол мөңгү маселесин боюнча кеп козгогондо токтоткула. Бизге акчанын, алтындын кереги жок. Бизге келечек муундар үчүн, өзүбүздүн жашообуз үчүн
мөңгү кандай керек болсо силерге да керек. Эсиңер барда этиңерди жыйып туруп туура эмес жасап аткан иш аракеттерди токтоткула дагы мөңгү маселесине чекит койгула. Акыркы маалыматтарга таянсак, Атамбаев күнүмүш адатынча эле жооткотуп бир согласительный комиссия дегенге жибериптир. Ал түшүнүктүү, мен ишенбейм. Ар бери чампалап турганын баары бир өздөрүнүн максаттарына жетет. Силер андай максаттардан кайткыла дагы элдин негизги талаптарын уккула, токтоткула, мөңгүлөр жөнүндө сөз кылганда. Жок, мен мындайда, мен көп жылдан бери мөңгүлөр менен иштеген кишимин, мөңгүлөрдү байлык деп далилдеп келаткан кишимин да. Мен айтып атам да, мисалы советтик доордо биздин мүдөбүз бар болсо да коммунизмди курабыз деген. Анан коммунизмди куруучунун моралдык кодекси менен жетектелчүбүз. Бүгүнкү күнү бизде максатта жок, жетекчи органда жок, жөн эле жан сактап келатабыз да, жөн эле жан сактап. Бирок ошол учурда мен далилдеп атам да, мисалы бизде газ жок экен, тиги нефти жок экен. Бирок бизде мөңгөр да бул деген суудун эң башында, эң эмне дүйнөдө керектелүүчү. Эң биринчи күндүн нуру, анан аба, анан суу да, туурабы? Ошол суу деген жакынкы келечекте өтө чоң байлык болот да. Мисалы үчүн азыр жер планетасында 6 миллиард эл жашаса, ошонун 1 миллиарды алып келген суу ичет. Тыйыны барлар алып келген суу ичет да, бай мамлекеттер. А так 4 миллиард эл булар жаман суу ичишке кириптир. Таза суу жок. Мисалы үчүн алыс барбай эле Казакстан, Өзбекстанга чыксаңар, шор суу ичет алар, шор суу. Биздики болсо бир баягы базары жакын байыбайт, мазары жакын арыбайт деп колубузда турган үчүн биз анын кадырын билбей жатабыз да. Суу жок да, суу деген бул эң биринчи адам өзү 72% суудан турат. Суу деген ден соолук. Суу деген электроэнергия. Суу деген бүт нерсе суу менен чечилет да. Мисалы суу жок болсо бул жана бензин жок машина сыяктуу эле да, Борбордук Азия чөлгө айланып кетет да. Бүгүнкү мыйзам кабыл алынып өтүп кетсе, эмне болот? Өтүп кетсе анда билбейм, эл чечет да, эл чогулуп атат да. Бул мисалы үчүн биз уюштурган жокпуз, мен уюштурган жокмун. Мен ушул жерге келдим, бияк тарап менен да сүйлөштүм, алар да өзүнүн немесин айтып атат ба, эмне үчүн болуп атат, эмне үчүн ушундай кылыш керек. Сөп дегенде дейт, ал убакта биз болгон эмеспиз, ошол убакта башка кишилер кастырыптыр. Анан бүгүнкү күндө ошол убакта туура эмес курулган нерселер бар экен дейт. Анан жанагы тоо жылып кетсе, тоо жылып келет. Жылып келип жанагы саркындылар сакталып жайда келсе, ошол чыгып кетсе, ошодон коркуп атабыз дешип атат. Биз айтып атабыз, мен жеке башымды баягы немеге сала алам, тиги жеке башымды тоокелге сала алам. Бирок элдин немеси мен тоокелге сала албайм. Ошондуктан деп атабыз, биз уюштуралык коомдук комиссия. Барып жеринде көрөлү да, анан ошолор адистер чечсин, адистер. А мен болсо анан айтып берейин, момундай болуп калыптыр. Сөп дегенде тиги жагы деле жаман, биягы деле жаман болот. Эгерде чынымен эле чыгып кете турган болсо, ал жаман иш, ал деле талкалап кетет. Ошондуктан чучугулак болуп ортодо эмнени айтаарын билбей турам мынакей. Көпчүлүк Кыргызстандагы экологдор эмне деп атышат? Эми экологдор көп. Мисалы үчүн мындай да, окумуштуулар менен иштешсеңиз, окумуштууларда бир нече ой болот да, окумуштуулардын өзүнүн бир эле чечимди, бир нече чечими болот анын. Ошондуктан биз деген өзүбүз барып көрүшүбүз керек да, ошол жерге биз жалдаган адистер барыш керек да, башы бош адистер барыш керек. Мамлекетке көз каранды болсо, ал уже тияка кол коюп койушу мүмкүн, кой, жумуштан кууп чыгыштай анан тиги болбосун депчи. Ошондуктан бу жерден көз каранды эмес адистер барыш керек, адистер. Жөн эле мындай экологдор жөн эле эмес, адис ар бир тармак боюнча гидролог, глицолог, климатолог, сейсмолог дегендер барып ошол жерден жеринен чечишибиз керек да, анан айтыш керек.